Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде Башат программасы. Бул программаны Кыргыз радиосу жана Маданият каналы аркылуу түз көрүп уксаңыздар болот. Эгерде сиздерди кызыктырган суроо болсо, албетте байланышка чыгыңыздар. Биздин бүгүнкү тема Кыргыз музыкасы согуш жылдарында. Жеңиштин 80 жылдыгына карата программабыз даярдалып эфирге чыгууда. Башат программасында мындан кийинки көрсөтүүлөрүбүздө, уктурууларыбызда дагы жеңиштин 80 жылдыгына карата арналган темалар чагылдырылат. Биздин бүгүнкү бул тема боюнча баарлашып пикир алышуу үчүн атайын студияга меймандар чакырылган. Тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер музыка таануучу Тимир Саламатов, белгилүү музыка таануучу Жумабек Дүйшеналиев студияга куш келиптирсиздер. Улуу ата мекендеги согуштун кандуу апаты, ошондой эле биздин жоокерлердин эрдиги кыргыз музыкасында, элдик музыкада жана ошондой эле профессионалдык музыканын бардык жанрларында мезгилинде чагылдырылып турган. Биз бүгүн тарыхка кылчайып, мына ушул кыргыз музыкасы согуш жылдарында кандай ушул бир жигердүү эмгектерди жасаган, кандай чыгармалар аткарылган, тематика кандай болгон, мына ушул теманын айланасында келген адистер менен баарлашып пикир алышабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Тарыхка кылчаялы жеңиштин 80 жылдыгын утурлап, биздин ушул жалпы эле улуттук телерадио корпорациянын жалпы ушул уктуруулары, көрсөтүүлөрү мына ушул жеңиштин 80 жылдыгына арналып, мына ушул темада өткөн чакка кылчайып, эрдикти даңктап жаткан учур сөздү ушул согуш жылдарындагы кыргыз музыкасынын бир тарыхына кылчайуу менен баштасак. Эми кыргызда айтып коет го, жакшы болбой, жаман жок деп. Эми согуштун башталары 30-чу жылдардын аягында эле белгилүү болгон да. Анан мына 1939 жылы Германияга, Польшага кол салып, Польшаны басып алды. Ошол мезгилде эле белгилүү болгон СССР менен согуш боло турган. А бирок ошол убакта биздин Кыргызстанда жаңы музыкалык маданиятты куруу укмуштай кадам менен кетип бараткан. Жөн эле ушундай ылдамдыкта. Ойлоп көргүлө, ошол 39-жылы Европада уже кан күйө баштады, а биз Кыргызстанда Москвада чоң декада өткөрдүк. Декада бул 10 күндүк. 10 күнү кыргыздын маданиятын, музыкасын, сүрөтүн, адабиятын баарын ошол мурунтан бери жаңы Совет өлкөсү курулгандан берки маданиятты көрсөттүк. Андан башка 39-жылы опера, биринчи операбыз пайда болду, Айчүрөк операсы. Ошондой көп нерсе. Анан окуу биринчи орто окуу жай ачылды. Музыкалык окуу жай. Ошол азыркы Мурат Алыкөрүнкиев окуу жайы. Анан 39-жылы композиторлор союзу түзүлдү. Башкача айтканда, эми анда Сталин айтса болмок да. Элдин баары согушка даярданып атат. Биз эмне ушу маданиятты. Бирок жок. Ошундай бул же ошол убакта жетекчилик кылып аткан эми Компартия болчу, ошонун көзөмдүгү же чын айтканда Сталиндин көзөмдүгү. Жок, маданият алдыда туруш керек деп. Кандай болбогон күндө согушка даярдык жүрүп атат. Москва, Ленинграддагы көп заводдор көчүрүлүп келип, ошондо мына биздин Ленин заводуна да көчүрүлүп келген ошол убакта да. Анан тиги Уралдан ары, тиги батыштан Уралдан чыгышты карай заводдор көчүрүлүп атат. А бирок ошол убакта ошондой каражаттын кетип атканына карабай, маданиятка да чоң каражат бөлүнүп атат. Анан согуш мына 41-жылы башталды. Анан айтып атпайм, кыргыздын музыкасы согуш жылдарында мурунку келаткан темпин басаңдаткан жок. Түшүргөн жок. Тескерисинче андан да ыкчамдады. Ал эмнеге себеп болду? Ошол убакта билесиңер, 41-жылы биздин панфиловчулар Москваны коргоп, Москванын алдында эрдик көрсөтүп атат. 28 панфиловчуну билесиңер. Ошол мезгилде немистер уже Москвага жакын калды. Мына Москваны Курчайт деген абалда турат. Ошондо тиги туткунга түшүп калбасын деп СССР мамлекеттик симфониялык оркестрин Бишкекке алып келди.
Москвада СССРдин эң чоң мамлекеттик симфониялык оркестри. Анткени ал убакта ал Москваны немистер алып алса, ал туткунга түшүп калмак. Москванын ошол СССРдин мамлекеттик хору аны да Бишкекке алып келди. Ал эми Мосфильм киностудиясын Алматыга алып келип жайгаштырды. Ошентип маданият чөйрөсүндөгү эң жогорку көрсөткүчтөгү коллективдердин баарын көчүрүп келди Москвадан. Ошол тиги туткунга түшүп калбасын деп. Ошо ал 2 жылча турду жанагы хор менен симфониялык оркестр. Анан 2 жыл алар бекер жүргөн жок да. Алар биздин музыканттарды окутту, чогуу иштеди, опера театрында хор ырдап турду, симфониялык оркестр опера театрынга жардам берип турду. Анан биздин музыканттарды мындай тажрыйба көрсөтүп үйрөттү да. Аны менен биздеги жанагы музыкалык жаңылыктар басаңдаган жок, тескерисинче күчөдү. Себеби алар жекелей музыканттардан отпай, биздин спектакльдерге катышпай, биздин концерттерди байма-бай берип турду. Алар жекеле тиги Бишкекте эмес, тиги Караколго барып, Ошко барып концерт берип турду да. Мына ошондой ал эми үйлөмө оркестрлери паркта тиги эчки мындай музыкаларды ойноп турду дем алыш күндөрү. Мына ошентип маданиятка чоң түрткү болду. Конкретно музыкага. Себеби жанагыдай дүйнөгө белгилүү эң мыкты музыкалык коллективдердин бир жерге жайгашканы биздин жаңы курулуп келаткан музыкалык маданиятыбызга ушундай чоң көмөк болду. Чоң жардам берди. Таасирин тийгизди. Ушул эле теманы улайбы Жомобек мырзасы менен? Ушул теманы улап бир нерсени айткым келет да. Мына азыр Тимур агай айткандай, музыканттарды чоң музыка коллективдери келгенде бул бир эле профессионалдык жактан тажрыйбасын көрсөтүп, жергиликтүү музыка чеберлерине да бул музыкалык билим берүү тармагы да өзү аябай билим берүү тармагына Кыргызстандагы чоң жардам берди да. Каяктан билсек болот. Ошол эле симфониялык оркестрде ойногон артисттердин чеберчилигин жогорулатты. Ошол эле алгачкы түзүлгөн музыкалык окуу жайынын тиги студенттерине билим берүү. Алардын окуу программаларын өзгөртүү. Түздөн түз классикалык музыканын, дүйнөлүк классикалык музыканын мындай бир багытын элдик музыкалык чыгармачылык менен айкалыштырган учурлар болду да. Бул ошол учурдагы мына согуш мезгилинде карап көрсөңүз, жана аябай жакшы айттыңыз да. Шунчалык согуш күчөп атса, бияктан фашисттер келип баскынчылык кылып аткан кезде дагы коммунисттик партиянын жетекчилигинин астында ошол маданиятка болгон мамилеси өтө чоң. Андан кийин музыкалык билим берүүгө болгон мамилеси аябай жакшы болгон да. Ошонун негизинде, ошол фундамент деп коебузбу? Ошонун негизинде аябай калыптанган да. Бул эми карап көрүңүз, алгачкы операнын жазылышы кандай? Согуш мезгилинде. Согуш мезгилинде Труимов болгон. Ошонун астында согуш мезгилинде болуп атпайбы? Кашайып. Мына караңыз. Ошолдо аткарган кимдер аткаруучулар болгон? Алардын билимин, нота дегенде ошондо көпчүлүгү таанып билип, андан кийин билим берүү системасына киргизишип, ноталык, теориялык, музыкалык сабаттуулукту көтөрө башташкан да. Айрыкча мына орто окуу жайындагы тиги драмалык театрдын астындагы окуу жайларда. Анан ошол жерде ар бир окуу жайда дейт, анын музыкалыгына карабастан да хор атайын уюштуруп, хорду ырдаткан да. Мына хорду иштегендер дагы ал сабаттуу болуш керек деп, хорду алгачкы мына Чанай Жумакановдун даярдаганында ошондон да. Ал өзү алгачкы хордун дирижер артисти болгон менен мыкты чыгармалар жазган композитор да болгон. Композитор болгон. Караңыз, хордун ошол айрыкча мына хор коллективинин ушул жака келиши, согуш мучунда куткарып калышы, симфониялык оркестрдин мына агай айткандай СССРдин симфониялык оркестринде кандай дирижерлор, музыканттар иштеген да. Ошолордун бардыгынын тажрыйбасын жергиликтүү Кыргызстан элинин музыканттарына, профессионалдык музыкага ушундай бир башат болуп бере тургандай алып берген да. Бул жагынан маданиятка болгон мамиле, согуш мезгилиндеги согуш урчундагы мамиле айрыкча Кыргызстанда токтоп калган жок. Тескерисинче болуп көрбөгөндөй, ойлоп көрбөгөндөй өнүгө баштаган да.
барамыз. Анан дагы бир ошол дагы фактыларды санасак, ошо кызык нерселер көп. Эми ойлоп көргүлө, Москванын алдында жанагы биздин панфиловчулар эрди көрсөткөн мезгилде, анда ушул Москва, Сталинград уже курчалган. Курчалып Сталинградка жакындап калган. Ленинградты курчап калган. Анан Ленинград блокадада турат. Ошого карабай, 42-жылы Сталинградда кандай согуш болду? Талкаланбады баары. Ошол убакта эми биздин албетте биздин элибиз дагы жоокерлерибиз салгылашып турду. Элибиз эгининен, этинен, кызмат кылды орта. болгон тапкан ташынган фронтко жиберип турду. Бирок ошол эле убакта биздин Бишкекте көп мындай ушул музыкалык жактан дагы мындай кызык нерсеге таң каласың. Тиякта өлкө болобу болбойбу деп турса, биякта маданият жок, маданият өсүш керек. Дегенни ошол биздин жеңиштин дагы бир себеби ошолго деп турам. Элдин духу түшпөй, эл ишеништен кетпей, үмүт үзбөй, демек биздин маданиятыбыз турат, ошого көңүл бурулат экен, демек биз өлбөйт экенбиз деген ишенич болду. Мына дагы бир фактын айтып берейин. 42-жылы тиги айтып атпайм, Ленинград блокадада калды уже. Бирок Москванын алдында уже немистерди тосту. Бирок Сталинградтагы уже жакындап курчоого келатат. Ошол убакта биздин мурунку музыкалык драма театрыбыз экиге бөлүнүп, 1942-жылы опера балет театр түзүлүп атат. Өзүнчө ачылды. 42-жылы өзүнчө. Драм театр өзүнчө бөлүндү. Азыркы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театры жана опера балет театры өзүнчө бөлүндү. Ошого эми опера балет театрын бөлүш үчүн хор коллективи керек, оркестр керек, бийчилер керек, солисттер керек, балериналар керек. Так ошол согуштун алдында 40-жылы Бибисара Вишналиева баш болгон биздин атактуу бийчилерибиз Ленинградтан тиги Ваганов училищесын бүтүп жаңы келген. Жаңы эле 40-жылы келишкен алар. Согуш болуп калды, андан ары окуусун уланта албай калды. Ошондо келишкен. Анан ошол убакта театр ачылып, классикалык операларды коюлат. Эми өзүнчө опера балет театр болуп калды. Анан ошондон эң биринчи жолу ушул согуш жылдарында классикалык опера коюш керек да. Анан кайсы операны койду дебесиңер? Чайковский Евгений Онегин деген операсын кыргыз тилинде коюшту. Сайра Кизбаева, Татьяна, Абдулас Малдыбаев, Ленский кыргыз тилине которуп, аны ошол жанагы оркестрлердин жардамы менен, хордун жардамы менен кыргыз тилинде биринчи опера балет театр болуп классикалык чыгармаларды коюш керек дегенде, эми Айшүрөк операсы коюлду сөзсүз түрдө. Анан Ленский Евгений Онегин коюлду. Сиздер жогоруда айткандай, ошол орус музыканттарынын бул жерге келиши, ошол эле советтик музыканттар Шубиндин, Власовдун, Ференин бул жерге келиши жаратмандар үчүн дагы чоң бир таасир бергендиги белгилүү. Анан сиз жогоруда айттыңыз, абдан жакшы айттыңыз, ушу дем деген сөздө. Мына фронтто жүргөн жоокерлерге музыка менен дем берип атса, ошол эле учурда ошол жоокерлер музыканттарга дем берип турдубу дейм да, ушундай бири-бирине ири шаркак, анан бири-бирин күчтөп, бири-бирин жиреп, бири-бирин мындай колдоп, чоң бир ийгилик жаралды болуш керек. Үмүттү пайда өчүрбөйт экен да. Мындай нерсе, вот маданиятты кошула жүрсө үмүт өчпөйт экен. Анан дагы бир факты, 44-жылы ал тиги Ленскийдин мына опера балет өзүнчө театры ачылды. Ачылгандан кийин эми улуттук операбыз бар, Айчүрөк. Эми улуттук балет жазыш керек деп, ошол эле Москвадан эвакуация болуп келген Михаил Арахвергерге эми балет жазып бериңиз деп тапшырма берет. Чолпон жаз. Анан ал кыргыздын ошо 43-жылы келген да, 43-жылы бир жыл бою таанышып, анан балет жаза баштайт. Анан 44-жылы ал балет коюлду. 1944-жылы. Эми 44-жылы белгилүү, эми түшүнүктүү. Анткени анда уже тиги немистерди уже кайра батышты карай айдап бараткан мезгил болчу, анда уже түшүнүктүү. Бирок ошол эле мезгилде ошого каражат да болуп атпайбы? Балет койгонго каражат да болот. Аны жазганга, аны балетмейстер ошондо эң биринчи балеттин аткаруучулары
Бибисара Бешналиева. Анан Отунчу Сарбагышев деген бийчи болгон. Чоң бийчи. Уран Сарбагышевдин атасы. Атасы. Ошо кишилер койгон. Нурдин Тугелов анда жаңы бүтүп келген. Байшналиева, Нурдин Тугелов мына ошолор бийлешкен. Тиги ошол тиги баш каармандарды. Ошентип 1944-жылы улуттук балетибиз жаралды. Театрыбыз ачылды. Андан башка албетте жанагыдай фронтко барып концерт коюп келгендер бул Баймабаев алып турган, Жайгышы дебей. Бизден эле ошол Токтогон эмес. Сайра Кизбаева, ошол эле балет бийчилерибиз, ошол эле Элдик Малдыбаевдар ырчылар. тиги фронтко барып, ошонун ичинде жанагы Жапар Садыков бар, анан биздин акындарыбыз бар. Ал убакта Алымкүл Өсөнбаевдар бар. Алардын баары фронтко барып, кадимкидей эле концерт берип ошол жерде жокерлерге. Анан кайра келип турушкан. Ал Баймабаев болуп турган. Ал ошол эле убакта биздин республикабызда жанагындай нерсе болду. Ооба, бул мезгилде тема түшүнүктүү болду, Жумабек мырза. Тема түшүнүктүү анткени ошол жеңишке үндөө, согуш темасы, эрдикке үндөө темалары. Анан жогоруда Тимур агай белгилегендей төкмө акындарыбыз, обончуларыбыз, ырчыларыбыз Баймабаев ошол кыдырып, элди жеңишке үндөп, эрдикке үндөп бир жакшы чыгармалар аткарылган. Ошол учурдагы обондор, ошол обондордун интонациясы кандай болушу мүмкүн? Темага түшүнүктүү. Эми согуш темасында албетте жараткан адамдар, композиторлор ошол учурдагы айрыкча 44-жылдан кийин жеңиш деген теманы уран катары тандап алышты да. Бул да болсо жанагы биздин композиторлорубуздун алгачкылардан да. Абылас Малдыбаевдин эмгеги зор да. Абылас Малдыбаевдин эмгеги зор. Ошол эле жеңиш темасына болгон, согуш темасына болгон. Андан кейін келип эле караңыз, мындан 50 жыл мурун жазылган Мукаш Абдыраевдин Улуу жеңиш деген кантатасы. Бул чындыгында гениалдуу кантата да. Мына ошолор аткарылбай калды азыркы учурда да. Эми кайрадан ошол 50-жылдарга чейин согуштан кийинки учурдагы музыканы тиги жараткандар, обон жараткандар, анан айрыкча комуз күүлөрүн жараткандар дагы комузчуларыбыз, улуу комузчуларыбыз да жеңиш темасына бурду да теманы. Азыркыга чейин актуалдуу, азыркыга чейин угумдуулугу, анан эң кызыгы анын формасы дагы жагынан бүтүндөй классикалык европалык музыканын формасына. Бирок анчалык деңгээлде билими жок эле. Ошол Ыбрайым Тумановдун да. Жеңишин алалы. Жеңишин алалы да. Караңызчы, кандай формада жазылган чыгарма. Уккан европалык музыканттар, азыркы замандагы, азыркы учурдагы уккан музыкабеттер, европалык музыка, классикалык музыка деп, формасы кандай сонун деп айтышат да, бөтөнчөлүгү менен. Демек, ошол кездеги согуштун улуу теги жеңиштин урматына дагы согуш бүттү, согуш болду деп, андан бетер биздин жаратмандар согуш темасын азыркыга чейин улап ошол муундан кийинки муунга өткөзүп келе атышат да. Азыр келе атышат. Бирок мынагу согуштун жеңишинин 30 жылдыгына Абдыраевдин Улуу жеңиш, андан кийинки композиторлордон Акимжан Жээнбаевдин эстеликтер сүйлөшөт деген аялдар хору үчүн жазган акапеллалык чыгармасы азыркыга чейин мыкты да. Эстелик сүйлөйт деген теги чыгармасы. Ушул сыяктуу чыгармалар, бирок булар согушка катышкан жок да. Булар согуштан кийинки жеңиштен кийинкилер да. Улуу жеңиштин эрдигине. Ошол согуштун жылдарында эле биздин композиторлор патриоттук чыгармалар жазган. Бир мүнөт убактыңыздарды бөлүп коюңуздар, бет түз эфирде болгондуктан угармандар, көрөрмандар байланышка чыгып калышты. Сизди угуп атабыз, оюңуз, пикириңиз, сунушуңуз. Арабаңыздар, ушул улуу ата мекендик согуштагы жеңишибизге ушул чыгармачыл адамдардын, ушул ырчылардын, өнөр адамдарынын да салымы чоң деп айтат элем. Анан тиги жакта кыл жайнашкан согуш болуп аткан учурунда дагы Сталин башы менен кино тармагын сактап калам деп Мосфильм жана дагы башка чоң кино студияларды башка жака көчүргөн. Ваганов атындагы хореографиялык училищени дагы тылга көчүрүп, ошол Ваганов атындагы Орулуу орус балетин сактап калган. Ошол эле убакта не деген ырчылардын отряддары түзүлүп, согуштун алдыңкы передовой деп коебуз. Ошол жака барып концерт коюшту. Ошол согуштун эркининде дагы чыгармачылык, ыр, бий, кино токтогон эмес.
мына ошону баса белгилейин деген. Рахмат, ыраазычылык. Кыргыздардан дагы ошол биздин Саякбай Каралаев атабыз баш болуп согушка барганда дагы ошол согуштун алдыңкы линиясында манас айткан деген да сөздөр бар. Ошол боюнча дагы ушу студиянын конокторунун пикирин билдирдим. Рахмат, ыраазычылык. Биздин темабыздын өңүтүндө бул ойлор айтылат. Жооп сиздерден болсун, улабаттык эле ойду. Биздин ал мана айтып атпадымбы, манасчылар, акындар жанагы. Төкмө акындар. Биздин элдик баягы ырчыларыбыздын баары барып келишкен. Фронтко барып байма-бай концерт берип турган. Анан жанагы опералык ырчыларыбыз да барып турган. Анан тиги жеке эле жанагы жеңиш болгондон кийин эмес, ошол согуш болуп атканда эле Власов Малдыбаев эре патриоттор деген опера жазган. Чоң опера жазылган. Ошол 44-жылы башталган нерсе. Андан башка билесиңер, атактуу Абдылас Малдыбаевдин Кызыл атчандар дегендер бар. Бул ошол мезгилде жаралган чыгарма. Анткени Кызыл жана Ворошиловдун атчандар деп эмеде жүрчү эмес беле. Ошону баягы кызыл жоокерлердин атчандары деп Малдыбаев ыр жазган ошол эле. Анан жеңиш 45-жылы баягы жеңиш болоору менен эми ошол жеңишти белгилейли мындай чоң чыгарма менен деп кандай чыгарма дегенде идеяны ошол акындар бар, жазуучулар ошол эле ал убакта Жусуп Турсбеков, деги Алы Токонбаевдер демилге, анан Малдыбаев деги Власов эрелер чогулуп алышып анан ошол Манас операсын эми биз чоң баатырыбыз менен көрсөтөлү деп Манас операны 1946-жылы сахнага чыгарышкан. Бул эң биринчи жазылган Манас операсы 46-жылы чыккан. Анан ошол менен дагы ошол жеңишти белгилөө болгондо, андан кийин ал Манас операсы бир нече редакцияланды, бир 3-4 жолу оңдолуп, анан билесиңер, акыркы мезгилде ошол Манастын 1000 жылдыгына ал таласка алып барып даже коюп келди. Ошол оңгусу эле. Биз билебиз, бир топ акын жазуучулар согушка барып, согуш ардагери болгондугун. А биздин жаратмандардан, композиторлордон, музыканттардан ошол учурда баргандар барбы, билесиздерби? Эми өзүңөр билесиңер, белгилүү атактуу дирижерибиз Хасан Кажы Макматов өзү фронтовик болгон. Агай жөнүндө жакында Кудай буйрса өзүнчө программа болот. Анткени тиги ал ага чейин эле жанагы 39-жылы биздин оркестр менен ал барабанда ойночу да. Ошол тиги ЖКдага катышып, ошол өмүрү өткөнчө айтып жүрдү го, Сталиндин колун кармаган деп. Анан ошонусуна карабай ал мына фронтко барып келди. Фронтко барып келип, андан кийин окуду. Окусун андан кийин улантты. Анан ошол убакта эми биздин жанагы хордун көп музыканттар кеткен. Дагы кайтпай калгандары да бар. Анан эми азыр алардын баарынын фамилиясын азыр сразу атай албайсың, бирок катышкан сөзсүз түрдө. Көп катышкан. Ал тиги жана концерт менен баргандар эмес, жөн баягы курал кармак. Согушка чакырылып алган таланттуу адамдарыбыз да болгон да. Анан кийин бизде ошол негизгиси чыгармачыл адамдарга жардам берип, алардын кызматын согушка пайдаланышкан чоң саясат болгон. Демек, биздин таланттуу жаратман адамдарыбызды аларды тылда коргоп, аларды согуш жана сиз айткандай согуш аянтына алып барып ошол жерде жоокерлердин тиги демин көтөргөнгө, аларды кубаттаганга жардам бергенге да колдонушкан да. Эмне үчүн эвакуация болгон? Мыкты тиги оркестрлар, мыкты искусствонун окуу жайлары, Кыргызстанга келген, Казакстанга барган, так ушул сыяктуу. Демек, булар согушта жүргөн жоокерлерге эң чоң дем берген да. Эң чоң дем берген. Ошонун негизинде, например, биздин Асакман Жумакматов аябай туура айттыңыз да. Ушул чыныгы согушта жүрүп, андан кийин оркестрда келип ойноп, андан кийин элестетиңиз, чоң кийин окууну уланткан да. Ушуну өзүнүн интервьюсунда да, өзүнүн китебинде да бар, дайым эскерет да, дайым эскерет. Алгачкы жолу кантип Сталинге жолуккандан бери, ушулардын бардыгы бул кыргыз искусствосунда болгон согуш темасына дем берген чыгармачылык инсандарды колдоп турган учур болгон да.
Бир чоң тарых жазылып калды. Бул тарых беттеринде дагы музыка изилдөөчүлөрүнүн сиздерге чейинки согуш жылдарындагы кыргыз музыкасы же кыргыз музыкасы согуш жылдарында деген атайын ошол сан түрүндө эсептеп кандай чыгармалар жаралгандыгы тууралуу биздин тарых барактарыбыздан окуп билсек болот. Эми чыгармалар жазылып атат, жаңылык болуп атат, камкордук болуп атат. Бир жерде каң күйгөн согуш, ошол эле учурда биздин мекендибизде Орукта эл ошол согуштагы жоокерлерге жардам кылуу үчүн Орукта кызмат кылып атат. Колунан келген ишти аткарып. Анан ошо жазылган чыгармалар кимдерге көрсөтүлгөн, кимдер көргөн, кантип көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон? Ал убакта эми биздин элибиз кадимкидей эле жашоосун өткөрүп атканда туура көбү эркектерибиздин көбү фронтко кеткен. Бирок эми жанагы Саманчынын жолун билесиңер айтмат. Жоокерлерибиз кантип тиги балдарын баарын фронтко жиберип өзлөрү биякта. Ошондой эле оокат кылган. Тылдагылар эле. Тылдагылар эгин айдоо, мал багуу, ошонун тиги эгинден же болбосо жанагы малдан тапкан жүн, териден бери мелей тигип, чапан тигип, тон тигип, анын баарын фронтко жиберип турганда, ал кадимкидей эле жашоо уланып аткан. Балдарыбыз мектепте окуп аткан. Окуу жайлар анда иштей баштаган. Жанагы сабатсыздыкты жоюу 20-30 жылдардагы сабатсыздыкты жоюу мындай программасы ишке ашып, ал убакта уже кадимкидей окуу жайларыбыз ачылып калган. Жогорку окуу жайлар, мисалы үчүн Улуттук университет, Караколдо пединститут окшогон, Ошто пединститут. Мына ошолордун баары иштеп аткан да. Анан албетте ошону мына шаарда айтып атпаймынбы, ошол көп заводдор бияка келип ачылган да. Тескерисинче тиги тияктан көчүрүп келип, ошол заводдо иштеген тиги ошол эле Россиядан келген адистердин баарын бияка жайгаштырып, ошол Ленин заводу ачылганда, жана курал жарак бок чыгарчу завод болгон да. Ошого эмне деген кишилер бар. Анан фабрикалар иштеп турган, ал тиги фронтко кийим тигиш керек да. Анын баары иштеп аткан, анан ошолордун баары эмне кылат? Анан аларга дагы кичине баягы рух, алардын да жан дүйнөсүн ойлош керек да, туура. Анан ошончип бизде интеллигенция бар болчу, жакшы күчтүү интеллигенция жарала баштаган. Мына ошентип биздин ошол эмгекчилерди тейлөө театрдын милдети. Театрлар иштеп турган, кадимкидей филармониябыз концерт берип, ошол убакта жеке эле фронтко концерт эмес, билесиңер, ал убакта транспорт жетпейт, жанагы ат араба менен аялдарды кыдырып концерт бергенде. Ал жашоо ошондой эле уланып аткан. Анан жана биздин көрүшүбүз айткан нерсени мен дагы бир кошумча айткым келип атат. Туура, жанагы мен бекер айткан жокмун да, Мосфильмди мисалы үчүн Алматыга алып келген. Ошон үчүн Казакстанда ошол убакта жанагы мындай кино тармагы аябай дүркүрөбүз кеткен. Анткени Мосфильмге жайгашты да Алматыга. Алматыга бүт станок, студиясы менен көчүрүп келген да. Артисттеги режиссерлору, артисттердин көбү. Анан баягы бүт кино адистер. Анан чоң театр, Москвадагы чоң театр. Бир тобу, бир жарымы Новосибирскиге жайгаштырылган. Ошо Москвадан көчүрүп барып алысыраак, немистерден алысыраак, Новосибирскке. Бир тобу Ташкенттеги, Ташкент театрына келген. Ошол жогорку эми бир музыкантты даярдаш үчүн бир жагы эле 20 жыл керек. Ошол музыканттарды сактап калыш үчүн алардын көбү фронтко жибербей, ушинтип Новосибирскиге, Алматыга, Пишпекке, Ташкентке, анан тиги Ленинградтагы баягы Шостаковичтин 7-симфониясын, ошол как раз согуш убагында жаралган чыгармасын ойногон Укмуштай мыкты оркестр бар болчу. Ошонун бир тобу, бир жаштары фронтко кеткен, бирок мындай мыктыларын көчүрүп келип, Мореки мурунку Куйбышев, азыркы Самара шаарына жайгаштырган. Башкача айтканда, Уралдан бери карай жайгашкан чоң шаарларга жайгаштырган да. Ал Селкинчек дагы ошол учурда жаралган, согуш жылдарында. Селкинчек. Селкинчек балети жок, андан кийинирээк. 43-жылдар деп жүрбөйбү? Жок, ал эми Селкинчек бул мындай. Ошол жылдары жазылган банда. Ал баягы баштаганда идеясы. Анан коюлганы кийинирээк коюлган. Накта коюлган биздин мына
Чолпон 44-жылы, 1944-жылы. Мына ушул жерде сүйүү темасы негизги басымда. Эми Чолпон Айдай менен Нурдиндин сүйүүсү. Жеке эле сүйүү эмес да, алда Кыргыздын улуттук балетин чыгарыш керек болчу да. Негизги максат. Кыргыздын улуттук балети биздин баягы элдик уламыштардан, жомоктордон алынган сюжет да. Тигерде сыйкырчы тиги эми биз кыргыздар жезкемпир деп коебуз го. Жезкемпир болуп кетет, бир сулуу кыз болуп калат. Айдай. Анан демек турмуштук окуялар улут кадимки эле биздин айылдагы дыйкандын кызы Чолпон. Анан Нурдин кыргыздын жигити, бирок ал деги баягы өзү мындай колунда бар биз Байманат деп коебуз го, ошол хандын баласы да. Демек негизги максат бул жерде ошол чыгарманын өзөгү менен катар эле улуттук чыгарманы алып чыгыш керек болгон. Улуттук чыгарманы, элдин духун кармаш керек, улуттун өзгөчөлүгүн көрсөтүш керек. Башкача айтканда, улуттук маданиятты көтөрүү маселеси турган. Бир топ эле ошол мезгилде бир жакшы алдыга темп менен өзүнүн нугузун жоготкон эмес десек, демек туура болот экен. Тупа-туура айтасыз. Мен агайдын сөзүн улап нерсени кошкум келип турат да. Ооба өтө чоң жоготуу, өтө чоң коркунучтагы согуш болду. Жеңиш болду. Ошонун бардыгы кыргыз музыкалык искусствосунун, жалпы эле кыргыз искусствосунун жаратмандарынын өзүнүн чыгармаларында чагыртылды да. Маселе бул бир. Эми ошол мыкты музыкаларды, мыкты адабий чыгармаларды, мыкты сүрөттөр, сүрөт искусствосунда кийинки муунга кантип, мына 80 жыл болуп атат. Да, кантип улантып, кантип жеткириш керек. Бул биринчи кийинки маселе. Андан кийин согуш жеңиш болгондон кийинки учурдагы жеңиш жөнүндөгү музыкалык чыгармалардын өзгөчөлүгү, баалоолугу кандай болду? Мына ушул дагы бизде азыркы деңгээлде 80 жылга болсо деле бул өтө мыкты чыгармалар бар да. Ошону муунга, кийинки муунга өткөзүп берүү, окутуу проблемасы. Андан кийин ошол чыгармалар аркылуу тарбиялоо проблемасы. Мына караңыз, өтө согуш күчөп атканда маданиятка андан да көп каражат бөлүнгөндөй дух берип турганда чыгармачыл адамдарга. Ал эми азыркы заманда кандай болот? 80 жылдыкка кантип атабыз да? Кандай окутулуп атат? Мен үчүн бул жаштарды тарбиялоо, согушту, жеңишти тарбиялоо, жоготууну тарбиялоо, да, жоготууну сезгенди тарбиялоо. Бул музыкалык искусстводо кыргыз жаратмандары, кыргыз композиторлору, оюнчулары өтө чоң жаңылык киргизген бар да. Буну кантип беребиз? Балдарга кантип окутабыз? Студенттерге кантип окутабыз? Кыргызстан музыканттары эле болбосун, бүтүндөй интеллигенциянын, келечектеги интеллигенцияны кантип тарбиялайбыз деген проблема турат. Өтө чоң көйгөй да. Менин түшүнүгүмдө, менин баамда бул улуу жеңиштин 80 жылдыгына улуу. Жалпы эле мына айтпадымбы жана, мындан 1975-жылы жаралган улуу жеңиш деген Абдыраевдин кантатасы 20 жылдай коюлуп туруптур да. Сахнада. Сахнада бүт окуу жайларда аткарылып, ырдалып туруптур. Тарыкташылдыгында. Мына быйыл 50 жыл болду анын жазылганына чыгарма. 30 жылдан бери бир жете аткарылып аптыр. Кантата. Бул маселе. Караңыз, бул бир. Ошол эле консерваторияда, ошол эле искусство университетинде, ошол эле Ош мамлекеттик искусство факультетинин чоң концерт хору бар да. Ушул сыяктуу чоң майрамдарда аткарыла турган чыгармалардын бардыгы мындай бир унутта калып атат да. Унутта аткарылбай калып атат. Ушул жагга кичине мындай бир багыт берсек, мындай чыгармачылык болгон үндөөлөрдү айтсак деп. Андан оюнчулар жараткандар бар. Мисалы үчүн өзүңүз өтө күбөсүз, кандай Казактын эстелик деген чыгармасы. Андан кийин согуштан кийинки эстелик. Андан кийин теги Азирет Кулуптун Уулуңар тилүү катарда деген чыгармасы. Азыркыга чейин актуалдуу да. Кандыр Сулбектин эстенелери деле согуштан кийин кечээки эле жаралган чыгарма, кандай актуалдуулугу келген жок. Казактын келген жогу. Жеңишке арналган же согуш жылдарына арналган чыгармалар кийин көп эле болду. Уланды. Бирок ошол эле согуш жылдарында деле айтып атпайм, жалаң эле согуш темасы эмес. Ошол согушка көмөк көрсөтүп, тылда иштеп аткан элге да арналган чыгармалар бар. Мисалы үчүн ошол эле мен айтпадым жана Кызыл Ачандар. Кызыл Ачандар бул
жанагы биздин Шырылдаң ыры бар го, Элдик. Ошонун мындай нугунда жасалганда даттадам кызыл атчандар эме баратат деп сөздөрүн азыр так унутуп калдым. А бирок ошондой да. Анан ошол эле Малдыбаев забойщиктер деген ыры чыгат. Забойщиктер эми ал тиги шахтагар, бирок ошол элдин мына биякта ошол фронтко тиги иштеп аткан элдин эмеси да. Тиги деми жөнүндө чыгармалар. Андай чыгармалар толуу атат. Анан жеке эле тиги эмесин айтпай эле коелук. Ошол фронтко кетип аткан эмне деген каражат керек? Бүт эми СССР өлкөсү тапкан ташынганын андан ашык 27 миллион адамын ошол согуш убагында берди. Жоготту. Ал эми ошол эле опера балет театрын, ошол эле филармонияны, ошол эле композиторлор союзун каржылоону токтоткон жок. Каржылоо жүрүп атты, кадимкидей айлык алып атты, кадимкидей иштеп атты. Бирок биз Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан кийин композиторлор союзунун каржылоо токтотулду. Ал кереги жок болгон. Салыштыруу иретинде айттыңыз. Ушундай нерселер бар да. Анан албетте жанагы согуштун баягы жеңишти белгилеген бизде олуттуу чыгармалар пайда болду. Мисалы үчүн ошол эле Алтынбек Жанбековдун, Дүйшөн Кулшопоковдун образына арналган симфониялык поэмасы бар. Дүйшөн Кулшопоковдун эмесинде Давлетовдун Чолпонбаева бар. Панфилов деген чыгарма бар. Панфилов бар. Анан албетте Саманчынын жолу балет ораториясы Калай Молдобасановдун. Бул мына согуштун 40 жылдыгына болсо керек эле. Жок, 30 жылдыгына. 30 жылдыгына. 75 жыл. 30 жылдыгына арналыптыр. Мына бул ушуга чейин андан мыкты чыгарма жок да. Бул ошол театр тема ошол чыгарма менен ачылган да. Негизги тема өзөк ошо кульминация ошол жер болгон. Эми биз баягы академиялык багыттагы улуттук чыгармалардын коюлганын айттык. Сиздер өзүңүздөр жогоруда белгилегендей төкмө акындардын ырлары элге дем берген. Ошол эле огончулардын ырлары, мисалы үчүн Мыскал Өмүрканова ардаган Катка жооп деген ырды алалы. Муну лирикалдыгы деп түшүнөсүң. Ички өзөгүн алып караганда, мазмунун алып караганда мына ошол теманы чагылдырган. Анан жаратмандар чоң көлөмдүү чыгармалар менен бирге эле обондуу чыгармалар, ошол эле учурда бир биздин комуз күүлөрү элге дем берген, шык берген чыгармалар жаралган болуш керек деп ойлойм да. Бир өкүнүчтүүсү төкмө акындардык ушул идеологияга жараша ырдалат экен. Ар бир доордун үнү, мезгили ошо менен кошо кетип калат экен. Ушул өкүндүрөт да. Акындык ошол да. Акындык ошол экен. Газета сыяктуу да. Бүгүн кайсы маселе актуалдуу болсо ошолор макала жазылат да, ошол боюнча. Анын акын ошону ырдайт. Анткени талап ошондой. Бирок дагы өзүнүн негизги оюн, негизги көкүрөгүндөгү дилин көрсөтүп турган чыгармалар жазган акындар да жок эмес да бизде. Ошондой терең чыгармалар жазган. Ал жанагы Катка жооп деген эми биздин жоокерлерибиз тылда таянычы жок экен дегенди билдирбесин, аякта тылда аны күтүп аткан эл бар. Үйлөсү бар. Мына ошолда, ошонун идея ошолда да. Ал эмне деген нерсе? Ал ошонун жоокер үчүн ошону менен жеңишке жеттик да. Ошондой ырлар чыгып аткан үчүн жеңишке. Композиторлор союзу ошол учурда каржыланып турду, иштеп турду деп атасыздар. Менимче ошол учурда союзга мүчөлөрү кабыл алынды болуш керек, жаңы тапшырмалар болду болуш керек, жаңы идеялар болду болуш керек, бир теманы көздөгөн. Эми айтып атпаймынбы, жанагы патриоттор, жаңы Власов, Малдыбаев патриоттор бар. Алар ошол буйрутма менен жазган. Анткени ошол композиторлор союзу алар үчөө тең кыргыз композиторлордун мүчөсү болгон да. Анан ал конкреттүү буйрутма менен жасалган. Андан башка Ореки ушул согуш темасына же болбосо элдин достугун көрсөткөн чыгармаларды коюу жөнүндө ошол эле мезгилде ошол согуш бүтүп калган ушу жаңы театр ачылып эле жанагы ар улуттук тиги спектакльдерди кое турганда
ошондо жанагы Каржыбековдун Аршын Аршын Маралан Маралан деген спектакль коюлган. Ал деле эми ал азербайжандардын жашоосунда болгон менен ал дагы элдердин достугу. Тема. Башкача айтканда баягы биз баарыбыз бир туугандай бир фронтто жүргөнүбүздө биякта ушундай биримдик деген улануу ошол идеяны кармаган нерселер да бунун баары. Анан жанагыдай эми ырлар толтура көп бар. Азыр эми моментально баары дароо эле эске келе албайт экен. Бирок ошол эле фронтко арналган, ошол эле жоокерлерге арналган, анан жана 20 Панфиловдон башка 28 Панфиловчулар деген да чыгармалар бар. Ал темага дагы бир топ 28 батыр деген бар. ошондой чыгармалар бар. Акындарыбыз эмне деген чыгармалар жазган, романдарды, повесттерди, тиги акындарыбыз ырларды жазган. Жеңишке жолсуз согуш болуп аткан учурда. Алды аябай бул чоң тема да, анын баарын анда бир казып отурсаң ал Бул эми чоң тарых, касса түгөнбөгөн, айтса бүтпөгөн, анткени ошол учурдагы ар бир адамдын деми жеңишке, ынтымакка, достукка үндөлгөн. Анан мынакей театр ачылды, өзүнчө бөлүнүп чыкты, чыгармалар коюлду деп атабыз. Демек ошол учурда кадимкидей эле иш жүргөндүгү, кадимкидей эле чыгармачылык өнүккөндүгү, анан маданияттын көңүл бургандыгы өтө бир мындай тарыхта өзгөчө маанини, өзгөчө ойду жаратат да. Анан бул жерде ушул бүт эле чыгармачыл адамдар эрдикте кандай биздин эр азаматтар кызмат кылган болсо, демек кыргыз маданиятына ошондой кызмат кылышкан да. Туура, анан жанагы ошол эле тиги согуш жылдарына аларган ошол эле тиги Карамолдо Орозов, азыркы Карамолдо Орозов атындагы оркестрибиз ошол мурунку СССРдин композиторлору жараткан чыгармаларды ойной башташкан ошол мезгилде. Ал мурун жалаң кыргызча жана кыргыздын улуттук чыгармаларды, күүлөрдү оркестрге салып келсе, ошол 40-жылдардан баштап жанагы симфониялык оркестрдин келгени ошолордун жардамы менен баягы классикалык чыгармалардан ойноп, анан ошол эле кыргыздын ошол убакта жанагы тиги Небурай Туманов күүнү ошол убакта эле баштаган да. Жанагы мисалы үчүн паровоз деген күүсү ошол согуш жылдарында чыккан. Анткени ал андан мурун ошо согуштун алдында барып келбеди беле ЖКдагы. Паровозго ошондон кийин чыккан да. Ал паровозго кайдан түшөт эле? Паровозго ошондо бүт 200дөн ашык киши барган ошондо Москвага. Анан аны эмне менен алып бармак? Ал убакта самолет жок болчу. Эми эң эле чоң самолет ал убакта бир 15 киши батырган самолет болчу. Ал дагы 4-5 жолу конуп Бишкектен Москвага жетчү. Анан элдин баары поезд менен барып келген. Анан ошон үчүн ошол барып келгенден кийин паровозду тыңшап жатып тиги паровоздун чыгарган кантип ылдамдап, кантип токтоп, кантип тиги күү алып аткан ошону барып күүгө салып койду да. Андай иш болот. Бунун таасиринде согуштун бир апаат жылдарында дагы кыргыз маданияты өзүнүн ордун тапкан, өзүнүн орду менен элге кызмат кылган деген бул чоң сыймык менен атаса боло турган, чоң сыймык менен жаздырып, сиз айткандай кийинки муунга калтырсак бир тарыхы өзгөчө экен. Мен бир нерсени кошуп турат да, кыргыз музыкасынын тарыхында дагы бир чоң бир бөлүм тиги мезгил пайда болду да, согуш жылдардан кийин. Согуш жылдардан кийинки жолбузум согушка арнап жазылган композиторлордун чыгармалары дегендей. Согуштан 30 жылдык болду, 40 жылдык болду, 50 жылдык, 80, быйыл 90 жыл. Улуу ата мекендик чыгармаларга теги жеңишке арналган патриоттук ырлар деген өзүнчө бир мезгил доор болуп, кыргыз музыкасынын тарыхында ушул жазылып калды. Маселе ошол жазылган чыгармалардын деңгээли, анын баалуулугу кандай?
кантип Бул бере теманы дагы бир уктурубузда сөз кылалы, Жумабек мырза, убакыт бүтүп калды. Ооба, сөзүмдү уласам, демек 80 жылдык алкагында дагы сиз айткан темалар уланат болуш керек. Анткени бул тарых, бул чындык. Анан ар бир чыгармачыл адамдын өзүнүн көкүрөгүндө, жүрөгүндө жашаган тема аркылуу, ой аркылуу бул темага дагы кайрылып, өзүнүн дарамети менен жазып чыгарат деген ойдобуз. Бүгүн келип ой бөлүшкөнүңүздөргө, маалымат бергениңиздерге ыраазычылык. Демек, биздин кыргыз музыкасы согуш жылдарында кадимкидей бир күжүрмөн эмгек жасагандыгын дагы бир ирет угарман көрөрмандардын эсине салуу менен бүгүнкү Башат программасын аяктайбыз. Келген меймандарды дагы бир ирет эсиңиздерге салалы. Музыка таануучу Жумабек Дүйшеналиев, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, музыка таануучу Тимур Саламатов болду. Программаны мен Чынара Айтуулап бардым. Кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.